Анда урматтуу Абайылда уулу Шербото атабыздын урук тукумдары сиздердин бүгүнкү салтанаттуу мааракеңиздер кут болсун. Элибизде карызы бардын ырызы бар, тарыхы болбой эл болбойт дегендей бүгүнкү күнү мынакей өзүбүздүн тарыхыбызды, өзүбүздүн ата тегибизди, өзүбүздүн каяктан келип чыкканыбызды ушундай жакшы инсандар менен историяда, тарыхта калат экен. Бүгүнкү салтанаттуу мааракеңиздер кут болсун. Урпактарына терең таазим. Кудай буйруп насип кылса дагы деле уу чукур эмес экен. Ушундай мынакей 90го чыккан аталарыбыз бар экен. Кудай буйруса дагы көп жашап, элибиз Кыргызстан үчүн, кыргыз элибиз үчүн көп кызмат кылат деген оюбуз бар. Бул мынакей урматтуу биздин президентибиз Садыр Нуркожоевичтин оңгу жол улуттук биримдик, дүйнөлүк бийиктик деген өзүнүн жарлыгы менен бекитилген жанагы доктрина бар. Бул нерсе жалпы ушундай баягы биздин келечегибиз болгон мурунку өткөнүбүздү, ата бабаларды эскерип бүгүнкү күнү элибизге мындай жакшылык тартуулап, мынакей ошонун урпактары бүгүн эскерип, мынакей ушундай биздин аталарыбыз болгон деп жалпы Кочкор элине, жалпы кыргыз элине тааныштырып, бүгүнкү күнү эстелигин, айкелин ачып атат. Ушул кут болсун, элибизде дайыма урмат, сый болсун. Мынакей урматтуу ушул жыйындын катышуучулары, салтанаттуу мааракенин катышуучулары, ошонун аразында мынакей Кочкор элинде, Кочкор районунда дагы өтө ийгиликтер жакшы. Мынакей 6 миллиардтан ашык инвестиция республикалык бюджеттен ушундай чоң курулуштар жүрүп атат. 7000 чарчы метр болгон мынакей больницабыз курулуп, азыр аба ырайына ылайык бир аз жумуш токтоп, азыр эң проблема ал жерде баягы дренаж. Мынакей жергиликтүү калк жакшы билсе керек. Дайыма ошол теңдик Кочкор жакта 1 метр, 1,5 метрден эле суу чыгып кетет. Ал жерде Касканда мынакей 2,5 метрден суу чыгып кетти. 7 метрге чейин казып, 7 метр, 2,5 метрге чейин таш төшөп, анан кийин асфальт базып, анан кийин бетон куюп, анан кийин мына азыр армировать этип ишти жасап атабыз. Бирок эң негизги маселелердин бири болгон бул дренаж. Мынакей дренажды 780 метр Айтбаев көчө менен өзүнчө больницага дренаж курдуруп, мына элибизге баягы чоң жакшы кызмат кылсын, көп жыл кызмат кылсын деген ой менен ошол жерде ушундай курдуруп сметасын киргиздирдик. Мынакей бул да болсо кыргыз мамлекетинин өнүккөн, өнүгүп аткан жолдордун бири деп эсептейбиз. Мурун мындай курулуштар болгон эмес. Дагы эле айтып кетиш, мынакей Кара Кыргыз автономия область болгондон бери бир да жолу баягы профицит, дефицит деген финансовый терминдер бар. Бул профицит деген кирешебиз көп чогулуп кетет, биз каражатты колдоно албай калабыз да. Мынакей быйылкы жылы биринчи жолу Кыргызстан историясында профицит 10 миллиард сом профицит менен ошону иштете албай калдык. Бул да болсо элибиздин ийгилиги, биздин мамлекет башчыбыздын жүргүзгөн саясаты, коррупцияга каршы иштеп, мынакей чоң ийгиликтерге жетип атабыз. Мынакей ушул Абайылда уулу Шербото атабыз дагы өз убагында ушундай кыргыз эли үчүн кандайдыр бир кызматтарды кылып, бүгүнкү күндө ошол урпактары эскерип, эл эскерип, бүгүнкү күнү чоң мындай айкелин ачып отурабыз. Бул атабыздын арбактары бир эле ошол өзүнүн жакын туугандарын колдобостон, жалпы Кочкор элин, жалпы кыргыз элинин арбактары колдоп, биз дагы ошондой ийгиликтерге жетишели. Ошон үчүн бүгүнкү ушул мааракени уюштурган жакын туугандары, мынакей ата, сизге рахмат. Ошонун урпактарына терең ыраазычылык билдиребиз. Значит, биздин баягы уучубуз кур эмес экен. Мындан кийин дагы тарых уланат экен. Баягы Айыл өкмөт деген кинону көргөнүздөр болуш керек. Ошол кезде мынакей жерде айдалбай калып, анан ДТ трактордун үнү угулганда баягы арак ичип отурган кишилер айтып атпайбы, мына жашообуз уланып атат. Значит, мындай жашоо бар экен дагы деген үмүт да. Ошол мынакей Абайылда уулу Шербото атабыздын урпактары, мынакей ошол биз мынакей жалпы эле
Кыргыз эли мынакей дагы эле биздин учубуз кура эмес экен, элибиз бар экен, журтубуз бар экен, ошол кишинин урпактары бар экен. Келечекте мынакей дагы эле жашоо уланат деген үмүт менен жакшы бүгүнкү мааракени өткөзүп атабыз. Дайыма бизди колдоушубуз болсун. Мынакей Кыргызстан дегенде мынакей Кыргызстанды ким түптеген? Мен ушул жерге мынакей былтыр кызматка келип, ошодон бери мынакей өзүнчө бир кыска, например, кыргыз кантип куралган, кыргыз кантип түптелген деген маселе мынакей Хан Ормон атабыз болбосо бүгүнкү күндө кыргыз деген улут да болбой калышы мүмкүн эле. Же болбосо кийинки эле Исакеев мынакей туурабы? Ошол 24-жылы Кара Кыргыз автономный областы түзгөнгө өзүнүн салымын кошкон. Адан кийинки мынакей Турдакын Усубалиев аксакалыбыз 25 жыл Кыргызстанды башкарып ушул ийгиликке жеткизип келди. Мына ушунун баары кыргыз элинин учу кура эмес экен. Кудай буйруп насип кылса жашоо бар экен, бир нерсеге үмүт кылсак болот экен. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, дайыма эскерип жүрөлүк, бар нерсени айтып жүрөлүк, баягы жакшы нерсени, жакшы көп үмүт кылсак, мамлекетибиз эртең батон болот. Мынакей бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө эң өнүгүп аткан мамлекеттин катарында 12% биздин ички дүң продукция өстү деп бүткүл дүйнөлүк банк ошондой өзүнүн заключениясын чыгарды. Бул мынакей мамлекетибизде өсүш бар деген, улуттун өсүшү бар. Дагы эле мынакей чек-араларыбыз бекемделди. Бүгүнкү күндө жашоо турмуш оңолуп атат. Мынакей ар бир убакытта 90-жылдары жегенге нан таппай калдык. Азыр мынакей той топурда көрүп атсак, тим эле салат палат ошо боюнча жейлбей эле ысырапкорчулук болуп кетип атат. Мынакей ушундай бир жакшы ниеттерди кылып, элибизди алдыга сүрөп, ушундай биздин баягы келечегибиз бар экен, историябыз болгон экен, тарыхыбыз болгон экен деген маселелер дайыма элдин арасында жүрүш керек. Дайыма аксакалдарыбызды сыйлашыбыз керек. Аксакалдарыбыздагы туура сөзүн айтыш керек. Бүгүнкү күндө элибиз өнүгүп атат, кыргыз эли өнүгүп атат дегенге дайыма кошулушубуз керек. Дайыма урмат сыйдын үстүндө болобуз. Мынакей эжекебиз отурат, мектепти башкарып тура, мектепте дагы туура тарбия, туура жаштар өсүп атканына биз бүгүн өтө ыраазыбыз. Ошон үчүн урматтуу агайын туугандар, урматтуу ушул аксакалдын урпактары, дайыма сиздерден бир жакшы адамдар чыксын, эл сыймыктансын, дайыма бир бололук, бар бололук, баарыбызга чың дей соолук берсин. Төрүбүздү ээлеген аксакалдарыбыз дайыма аман эсен болсун. Рахмат. Эми уюштурууда улук бүгүн иште ооруп калыптыр. Анан Орманхан айылдык кеңеши бар. Ушул Орманхан айылдык кеңешине карайт ушул жердин баары. Анан ошонун мына спикерин айтканбыз, ада келе албай Москвада экен деп келе албай калыптыр. Айыл өкмөткө да айтканбыз, алда убактысы болбой калыптыр, орун басар келип кайда кетти. Депутатыбыз отурат, биздин кызыбыз Балбаева Мира деп. Булар чечим чыгарды, атайын законга сөз беребиз. Мына Орманхан айылдык кеңеш. Биз эми депутаттарга кайрылышты бул кишилер. Ушу биз Абайылды улуу Шербутунун урпактарыбыз деп. Биздин депутаттар чогулушу сессияда карап чечим чыгарып беришти. Бул чечим 21/11/25-жылы номери 12/1 номер менен айтылып, Кочкор районунун Чолпон театрынын тиешелүү жерге тарыхый нысандарынын бюсттарынын катарына Абайылда улуу Шербутунун бюстун орнотууга макулдугу берилген. Ушул токтомдун аткарылган күнү бүгүн болуп, эстелик ачылып атат. Эми сиздерге чоң рахмат. Жана өлгөндөрдү сыйламайын, тирүү адамдар ийгиликке жетпейт дегендей, ушул батан кабыл болсун. Бүгүнкү күнүбүздү Кудай кут кылсын. Рахмат сиздерге. Баардык депутаттарга ушу Абайылда улуун тарыхый ордун көрсөтүп, демилгелеп жүрдү. Мына аягында чечим чыгарып берди. Бул закондуу болду. Балким чечим чыкпай калса да, бул кандай орноп калды деп ошондой ой болмок. Мына закондуу депутаттар деген элдин өкүлү законду чыгарып берди. Анан эми ушул жерде баягы мына Байал атамыз айтып турат. Эң чоң жакшы мен кубандым.
Могу 8-нчы аягында эң чоң бул жерде конференция болду. Ошондо академиктер баштаган 10 чакты тарыхчылар келип, ушул кишилердин орду жөнүндө, ушул кишилердин биз билбей жүргөн архивде сакталган маалыматтары жөнүндө айтып берди. Ошого бул демилгелүү топ, мына Улук Мамыров болчу, тарыхчы уулубуз Болот Бообек уулу. Ушулардын менимче эмгектери чоң болуш керек. Анан азыр Болот барсыңбы? Болотко сөз берели, ушул бүгүнкү атабыздын тарыхый орду жөнүндө тарыхчы айтып берсин. Саламатсыздарбы, урматтуу бүгүнкү адан иш чаранын катышуучулары, баягы атканыбыздай Кылыч байке жакшы белгилеп кеткендей, 8-ноябрь ата бабаларды эскерүү күнү жыл сайын белгиленип жүрөт. Анан быйылкы жылы ушул президенттин жарлыгын оңго жол улуттук дем дүйнөлүк бийиктик деген доктринанын негизинде биздин Кочкор районунда чоң республикалык тарыхый илимий практикалык конференция өткөргөнбүз. Мына ошол жерде бизге милдет ушул Кочкор өрөөнүнөн чыккан тарыхый инсандарды дагы бир тарыхый ордун даңазалоо, кийинки урпактарга таанытуу болчу. Анын биринчи этабы ушул жерде тарыхый эстеликтерди реставрациялап, эми баягы анын баарын жасагандан кийин кайра карап туруш керек экен. Бул жерде ыраазычылык билдире турган нерсе урпактар, сиздерге окшогон ушул урпактар андан кийин заманбап ошол QR-коддорду орнотуп, башка туристтер келсе дагы ошол тарыхый инсандардын кимдигин, тарыхый ордун билип алуу болуп саналат да. Анан азыркы учурда ушул кинотеатрдын жетекчиси мына Багдат байкеге да рахмат. Ошол өзүнүн балдары менен ошол урпактардын демилгеси менен жанагы жерге брусчаткага коюлган. Андан кийинки этап бул ошол жанагы илимий конференция болду. Ошол конференциянын жалпы жүрүшүндө тарыхый инсандар менен кошо ушул Абайылда улуу Шербото атабыздын дагы орду айтылып, анан ошол жерден резолюциясында жыйынтыгында ушул эстелигин орнотууга резолюцияга киргизилген. Мынакей тиги байкенин негизинде Кылыч байкенин демилгеси менен мына чуркап чүртү ушул эстелик орноту. Эми Абайылда улуу Шербото атабыздын өмүр жолуна токтоло турган болсок, өзү 18-жылдын аягында төрөлүп атат. Бул өзүнүн теги боюнча тектүү тукумдан болуп эсептелет. Мисалы, бул Манап бийдин бардыгы ошол жалпы ошол кыргыз мамлекеттүүлүгүнүн түптөдөгү чоң орду бар да. Мына Токмокто Манап бийдин эстелиги турат. Манапстыва деген сөз да ошолдон келип чыккан дейт. Андан кийинки Болот бийдин Маматкул ошол бардыгы элдин башында турган бийлер болгон. Анан эми 18-кылымдын аягы жалпы эле ошол көчмөн турмуштагы биздин тиги жоопкерчилик заман болгондо эң негизги маселе мамлекеттүүлүктү сактоо. Ошол жерде бардыгы кылычын кынына сууруп, эми ата мекенди коргошкон да. Мына ошол мезгилде бул 19-кылымдын биринчи жарымында тышкы душмандарыбыз буяктан эми колониалдык саясат, Кокон хандыгы, бияктан казактар кол салып турган мезгилде аябай мындай бир кыйчалыш мезгилде ошо баатырлардын орду белгиленет да. Эми Белек Солтоновдун айтуусу боюнча баатыр 6, бай 4, кедей 8, кул 9, бий жалгыз дейт. Демек баатырлар өзү ичинен 6го бөлүнгөн. Ошол жерде биз айтылып атат, жана Көкжал баатыр деген бар. Көкжал баатыр бул ошол жана бутун кылыч жарадар болуп калса бутун кесип канчага байлап коюп кошо согушкан деп атат да. Ошолордун бири мына ушул жанагы иниси Төрөгелди, Абайылда улуу тиги Шерботонун иниси Төрөгел жөнүндө тарыхта айтылып калган, бирок баатырлардын баардыгы көптөп саналган. Баардык кыргыз эли баатыр болгон, бирок ошонун ичинде ошол бизде рекруттук жанагындай такай армия жок болгондо, элдик кошун болгон, ошонун башын бириктирген, башында турган баатырлардын катарында ушул Шербото атабыз болгондугу айдан ачык көрүнүп турат. Анткени ошол Абайылданын Алты Арстаны деп тарыхта аты калган. Анан биз айтып атабыз, мисалы Чүйдө Жайыл баатыр өзүнүн балдары менен ошол согушка Асан Үсөн Итке деп жүргөндүгү жөнүндө. Ал эми ошол биз Төрөгелди атабыздын тарыхын айтып тиги
Шерботон атабыздын баатырлык айтылбай калат атпайбы? Бул деген жалпы ошо бир туугандар биригип ошондой мисалы саяктардан тиги эмени айтсак болот. Тайлак баатыр, Атантай Тайлак эгизим деп экөө бирдей коштоп жүрүшкөн ошол сыяктуу булар дагы тиги бир туугандар баатырлыкты бирдей көрсөтүшүп, ушундай бир эрдиктери жасашкандыгы жөнүндө айтылып калат. Анан эми бул жерден дагы бир баса белгилей турган нерсе, биз тарыхты такташ үчүн бул 19-жылдын тарыхы көчөкүлө дагы, бирок бул кишинин дагы документтик жактан жалпы бул иши жөнүндө дагы архивдик булактардан дагы тактасак болот. Мындан кийинки иш-чараларды буюрса Абайда атабыздын ысымын тарыхта калтыруу, окуу китептерине киргизүү жагындагы окумуштуулар менен биргелешип кийинки иштерибизде бул атабыз деген ойдомун. Ушундай аталарыбызды, баатыр аталарыбызды эстеп, бүгүнкү чогуу иш кылып эстелигин орнотуп аткан, демилгелеп аткан урпактарына чоң рахмат. Сиздей адамдар көп болсун. Келечекте буюрса биздин кыргыз мамлекеттүүлүк мындан да өнүгүп, өсүп, ушундай бир аталарыбызды, өткөн тарыхыбызды даңктап жүрө берели. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Изилдеген жигит, директор школ, сенин да ишиң ийгиликтүү болсун. Ушундай изилдөөлөрүң көп болсун. Эми урматтуу туугандар, коноктордон тиги айыл өкмөтүнөн келген жокпу? Бул чоңуз тиги туугандардан айыл өкмөт келмегени коноктордон. Анда коноктордон сүйлөдүк окшойт. Туугандардан сөз берели. Мына Бузулман байкеге сөз берели. Келиңиз, сен бул 90го чыккан киши. Мындай кичине сөз сүйлөп коюңуз. Бүгүнкү атаңыздын мына эстелиги туруп атат. Коноктор иши көрөсү. 3-атасы сүйлөп атат. Ичинде 90го чыкты. Агай туугандар эми бу Кыргызстаныбызга чоң рахмат. Кенен кезир жол берди. Депутатыңыз шайлабады. Өткөн жерге ээлип калган, элине караган адамдардын момундай эстелигин кургула. Орун алып, татынакай иштегиле деп кенен кезир уруксаат берди. Мына өйдөккө президентибизге чоң рахмат. Каалоомду айтам. Дагы мындан жакшы Кыргызстаныбызды жолго салат. Анткени мына өлгөн житкендерибизди эскерип. Мына канча 174 жыл, 5 жыл болот. Ушул атабызга эстелик куруп, мынтип, элди чогултуп, ушунун иштеген иши бар экен, эмгеги бар экен деп мынтип элге даңа салып атат. Ошон үчүн чоң рахмат силерге, расымын. Легендар бул Сакмаевдин главный зоотехниги. Кулагында учта. Исмина атабызды ушунчалык мамлекет ушундай билип, даңа салап, интимитип аткандарына биз рахмат дешибиз керек. Мына чоң аталарыбыз тиги кылыч найсасын алып бир которулган болуш керек. Асыр үшүлөстөрдө дагы которулуп жаштарга момундай тигинде ушундай кабыл алып калса экен, ушундай балдар деп сакал киши айтып кетпеди, тиги Куран окуп турсун деп. Ошентип кеткендерди эскерип ушинтип Куран окуп турса, абдан жакшы, тарбия жакшы болуп атат. Эми жетекчибиз ушул кездерде киши болбосо, мактагандай болбосун, мындан артык кандай киши иштеш керек. Эмне дегендерди жасап атат. Тияк-бияктары бар. Мен экеле жер мына райондун жетекчиси тургандан кийин тиги жана бир пенсионерлер жанагы биринчи группада, экинчи группада. Ошолар араңдан сорго бир 3000 сом алсалар, азыр 3000 сом эмес, андан ашык алып, азыр арабасы менен оюнду коюп гана жыргап жүрүшөт, тияк ойношуп, бияк ойношуп. Ушул жакшы кылып аткан иштер да. Эми ошон үчүн мен сиздерден аябай кубанып атам. Сиздер ийгиликтүү болсун, өкмөтүбүз өнүксүн, өссүн. Мына ушул чукулар анын ичинде дагы жакшынакай майрамдар болуп атат. Мына атабыздын арбактары болуп атат.
Elimizde tinçlik, tokçuluk olsun. İşleri iyilikte öyle şu balık halkalar amele zinciri öyle oynayınlar. Allah gözünüz bir soğuk doğulu bırakmak. Doğul bakayım. Doğul bakayım. Buna 175 yıldan keyin çoğ atalarımızdan esterin koyup Elbis'e yol gösterip atkan Sadı Nurgül'den eşkede rahmet. Buna bu yol gönderirken unutkan yokuz Batı'dan atarızdı. Çoğ atalarımız kanday yedikte etken emni jasagan barının tarih gösterip atmayı. Tarihimiz tak olsun, işimiz de tak olup ülkemiz önüksün, geleceğimiz keng olsun. Hakimiz sağda rahmat, şimdi gelim etkenine. Varlık yaxşılık olsun, aman bolgulaylarında işine iyilikte olsun. Baktın olur. Bu yerde bir jigitimiz var. Yaşların altından söz verelim. Gel Şamtan Bey. Bu jigit uşul başından başlayan ayağında senin tüpesini tutturdum. Özüm bana bir sıkıntıdan jigit. Bişkek'te yaşayıp Master Sport Marpulat'ın kapitanı Oğuz'da İşmer. Ana uşul balaga biz razıyız. Uşul numara azırkıga şeyin baştan uşul bala hizmet kılıyordu. Sonra sen bir kalat ile ilgili yaşların altından aytıp koyuyorsun. Sağolun, hurmatlı ağay tuğanдар. Bugün ayva жақсы күн болууда. Бул иш-чараны мындан 2 жыл мурун баштадык эле. Комсомол менен дөң ағыстын ортосунда ошо атабыздын күмбөзү турат да до сих пор. Анан ошону баягы аябай жакшы ушунча 150 жыл болсо да жакшы коюшуптур. Ширинасы 1,5 метр. Анан купол түшүп калыптыр. Анан ошону ограждение кылып, сымын ата болуп, ошо Шерболот атабыздын, Төрөгелди атабыздын, Нарбот атабыздын урпактарын чогулуп Куран окуткан 150 киши чогулуп. Анан ошондой бир сөз болду эле. Ушундай бир дагы бир эскерип тарыхый ордун коюп койсок деп анан бүгүн аябай ошо мен да толкунданып турам. Мына эжекебиз дагы айтып, мыйзамды кылып барып ордуна коюлду. Акимчиликке чоң рахмат, депутаттарга да чоң рахмат. Бизде ата бабалар айтып коет тиги тарыхты тапанча менен атсаң, тарых сени замбирек менен атат деп. Ошон үчүн өзүбүздүн бабаларды мурун деген интернет жок, сотка жок. Ооз санжара менен жолубай келгенбиз да ушул ата бабаларды унутпай, ата бабалар айткан сөздөрдү нактуу эмелердин баарын урпактан урпакка жеткирип келгенбиз. Анан бүгүн аябай жакшы күн болуп атат. Ошол бардыгыңыздарга чоң рахмат. Бул иш-чараны уюштурууда мен жалгыз эмес, Кылыч байке, деп Болот байке, мына бул жерде дагы биздин урпактар теңиз келиптир. Анака байке, көп кишилер чогултуп, акча чогултуп, көптү көрсөтүп, ушул айкелге өзүбүздүн күчүбүз менен эме калдык. Кудай буюрса аягына чыгып отурганга аябай кубанычтуу болуп атабыз. Мындан кийин да айтып кетти, Болот байке дагы абайдын атабыздын эмесин баягы окуу курал эмесине киргизебиз деп. Ошол кишилердин арбагы колдоп дайыма биздин аксакалыбыздар төрдөн түшпөй, төрдө отурубуздар. Биз болсо эскерип, муундан муунга айтып, дайыма эскерип, анткени бул Шербот атабыз тарыхый далил менен тастыкталган инсан болот да. Ошол 2 жыл мурун Кыяс Молдокасымов биздин номер 1 тарыхчы билесиз да. Кыяс Молдокасым өзү келип, ошол Ташкенттеги тарыхый архивден алып чыгып, Алматыда алып чыгып, ошол эмелерди алып келип өзү айтып берген. Кээ бир жерлерде көп эле болуп жүрөт, Коктуголоктун батырлары көп, бирок Кыргызда эң катуу согуш болгон билесиздер. Ошол жерде ошол Ормохан атабыз, Төрөгелди атабыз, Нарбото, Шербот атабыздар өтө чоң эме кылышкан да. Окусаңыздар болот, Белек Солтоноев айкебиздин тарыхый эмелеринде көп эмелерде жазып жүрөт. Ошол мен бүгүн өтө кубанычтамын, аксакалдар отуруп ушундай бир жакшы иштерди мындан кийин да улантып, аталарыбызды эскерип, ушундай иш-чараларды көп кылалы. Баарыңызга ден соолук, чоң рахмат. Аталарыбыздын арбактары колдошун. Так, да сүйлөшүүлөрдөн барбы туугандардан, коноктордон? Анда аягында Бүткөндөн кийин баарыңызга чай, аягында баарыңыздарга бир ачык билдиргибиз келет. Мынакей биринчи демилгел топ. Мынакей ошол демилгел топту мына Жайлоо айке отурасып жерде жалпы туугандардын атынан сизге чоң таазим. Ушул ишти биринчи жолу ушул акимибизге кабарлап, уюштуруу тобуна кабарлап, мына бул киши сиз баштагансыз. Ошону аягына чейин сиз туруп